Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah Ta'ala'nın rайымы, берекесі, тыныштығы жаған болсын. Екі дүние жүзімізді жарық қылсын. Дайыма бұл дүние ақиретте пайда бере тұрған амалдар менен, пайда бере тұрған іс әрекеттер менен, пайда бере тұрған илимдер менен айлектеніп өмір сүрүүнү Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Жана бул дүйнөдөн о дүйнөгө көздөй сапар алган кезибизде пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айткандай валадин салихин ядуу лаху, үч түрдүү агып туручу сооп бар. Ошонун үчүнчүсү кайсы? Кимде ким артында дуа кыла турган салих, таква бала калтырса, биз бул дүйнөдөн өтүп кеткенден дагы эмне болот? Сообу жетип турат деген пайгамбар хадис бар. Анын сыңары эң такыр жок дегенде бир дуакөй балдарды калтырууну ар бирибизге насип кылсын. Болбосо аалым, кары жана элге журтка келечек муунга ийиз калтыра турган жана ачылыштарды жасап калтыра турган чыгаан инсандарды тарбиялоону ар бирибизге Алла Таала насип кылган болсун. Бүгүнкү өтө турган темабыз Имам Азам рахматуллахи алейхтин өмүр таржымалуу тууралуу бир кыскача баян өтмөкчүбүз. Буюрса азыр киришебиз темасына. Имам Азам рахматуллахи алейх өзү Сабыт уулу Номан болгон. Нуман ибн Сабит деп, ошо Номан уулу Сабыт уулу Номан болгон. Бул Перс улутунан болгон. Ошондой эле бул бүгүнкү Афганстандын Кабул деген борбош калаасы бар эмеспи? Түпкү ата теги ошол тараптан болот. Жана бул хижраттын 80-жылдары туулган. Жана өзү Ирак шаарында чоңойгон, мусулман, таква, бардар үй бүлөдө чоңоет. Атасы Хаззаз баягы кездеме менен алектенип соода кылган бай соодагер болгондагы Ябиул Асваб фи дукканихи бил Куфа. Ошо Куфа шаарында кийим кечек кездеме менен соода кылып алектенген инсан болгон атасы. Кийин атасы анан баласына сооданы үйрөтүп, кадимкидей кенедей кичинекей кезинде эле соодага алектендирип баштайт. Күндөрдүн биринде Шаби деген аалым болот. Шаби деген аалым шакирттер өтө көп. Анан билбей эле ай бала эмне жүрөсүң көчөдө? Бас сабакка кир деп сабакка чакырса, Имам Азам рахматуллахи алейх дароо жооп берет. Мен сиздин окуучуңуз эмесмин. Мен жөн эле соодагермин дейт. Анан кайра мындай көзүн карайт дагы баягы тирүү, зирек, жандуу деп коебуз го. Жандуу бала экени көрүнүп турат да, анан айтат: "Сен илим менен алектенбейсиңби? Кел мен жака балдар менен кошо таалим ал." Дегенде Имам Азам рахматуллахи алейхке жагат дагы атасы менен кеңешип, ата мен илим жолуна түшөйүн деп анан илим жолуна түшкөн экен. Мана ошентип анан илимдин артына түшүп, аябай зиректик, жогорку бир Алла Таала берген жөндөмдүн негизинде Алланын ырайымы менен илимдин артына түшө баштайт. Жалпы устаздардын саны 4000ге жакын болот. Азыр ал жөнүндө да сөз кылабыз. Анан ушунчалык зирек болот. Илимди алгандан кийин дагы аябай кыйчалыш, бир адамды бир бурчка такаган, кызыктай 3 бурчтук дейбизби, 8 бурчтук дейбизби, ушундай суроолорду берип башташат. Ошолордун бири бирөө айтат: "Алла Таала жер бетин жаратканга чейин эмнелер болгон?" дейт. Ошентип суроо бергенде Имам Азам рахматуллахи алейх айтат: "10дон 0ге чейин саначы" дейт. 10, 9, 8, 7, анан 2, анан 1 деп санайт да, 1 деген кайсы болот? 0. А 0дөн кийин эмне болгон дейт? Миштик болгон эмес, жок да дейт. Көрдүңбү? Эч нерсе болгон эмес, бирок Алла Таала дайыма бар болгон деп жооп берет. Андан кийин дагы бирөө суроо берет. Экинчи суроо: Алла Таала каяка карап турат дегенде Имам Азам рахматуллахи алейх Шамды күйгүз дагы Шамдын жарыгы каяка карап турат дейт. Дегенде ал киши жооп берет: "Эми бар жака жарыгы тийип турат" дейт. Жарыгы каяка тийип атат десе, жалпы эле тийип атат. Бир тарапка тийип атат, жок дейт. Мына Алла Тааланын назар салуу сыпаты бир жерге эмес, жалпы болот дейт. Чектей албайбыз бир жерге деп. Анан үчүнчү суроосу берет. Дагы бир адамдын акылын адаштыра турган суроо:
Алла Таала азыр эмне кылып атат деген суроону бергенде, имам Азам рахматуллахи алейх ушунчалык ачуусу келип, сенин сурооңду элдин баары укту дейт. Сен бийик жерде турасың. Залым адам болот. Чектен чыккан, адашкан. Имам Азам рахматуллахи алейх Аллахтын жалгыз экендигин далилдөө максатында жалпы элди топтоштурган болот да. Анан берки адашкан залым киши жанагы бийик жерде туруп, жалпы элге жар салып, канакей Алла Тааланын бар экенин мага далилдеп берсин деген сыяктуу суроолордун берип аткан болот да. Ошол суроолордун бири азыр Алла Таала эмне кылып атат дегенде, имам Азам рахматуллахи алейх ачуусу келип эмне дейт? Сенин сурооңду жалпы эл укту. Эми менин да суроомду жалпы эл угуш керек. Сиз ылдый түшүңүз, мен алдыга жерге отуруп жооп берейин дейт. Макул дейт, ордунан түшөт. Жана бийик жерге чыгат да имам Азам рахматуллахи алейх мынтип жооп берет. Адашкан адамды Алла Таала бийик орундан төмөн орунга түшүрдү. Туура жолдо жүргөн пендесин мына бийик жолго чыгарып койду. Болду, токтот деген экен да. Эми ар кандай акылга сыйбаган туура эмес нерселер менен алектенүүнүн ордуна пайдалуу нерсе менен алектенбейсиңби дегендей эмне кылат, жолго салат. Кийинки окуялардан имам Азам рахматуллахи алейх илим жолуна түшүп, дагы да терең илим алайын деп сураштырып, имам Хаммад деген аалымдын артынан түшөт. Мен илим алам деп келип илим алат. Ушунчалык илимди терең алат. Окуп жүргөн кез болот, курч маалы болот. Адам эч жерге батпай калат да баягы илимди алып баштаганда. Жарты кумган суудай болупчу, шалактап. Мына ошондой бир болуп толуп турган убагы болот. Анан күндөрдүн биринде имам Хаммад бир жаназа маселеси, андан башка дагы бир иштери чыгып, сапарга чыгып калат. Сапарга чыгып, мен бир топ убактайын келем. Мен келгенче сабактарды берип тур дейт. Сабактарды берип турат. Келди кеттиге да жооп берип тур дейт. Келген кеткен суроолорго да жооп берет. Анан устазы кайтып келгенден кийин айтат, эмне болду, кандай болду дейт. Сабактарды берип аттым. Анан 60 суроо келди. 60 суроого тең фатва берип жооп бердим дейт. Кана көрөйүнчү дейт. 60 фатвасынын 40-ы туура болот дагы, 20-сы туура эмес болуп калат. Ошондо имам Азам рахматуллахи алейх уялып, аябай кыжаалат болуп, өзүнө өзү сөз берет. Устазым имам Хаммад бул дүйнөдөн өткөнгө чейин өмүр бою окуйм, жана эч качан мен фатва бербейм дейт. Жалаң ошо менен окуу менен алектенип өмүр өткөрөт. Анан кийин устазы имам Хаммад эмне кылат? Өмүрү өткөнчө таалим тарбиясын берет. Ушунчалык болуп толуп жетилгенден бул дүйнөдөн өтөт. Өткөндөн кийин имам Азам рахматуллахи алейхтен башка шакирттери ылайыксыз болот. Албетте илимдүү шакирттери бар. Бирок имам Азам рахматуллахи алейхтен өткөн шакирттери жок болот. Өзүнөн өзү эмне болот? Ишарат бардыгы имам Азам рахматуллахи алейхке бурулуп калат. Ушул киши ордун улантыш керек деп. Анан имам Азам рахматуллахи алейх имам Хаммад, устазы имам Хаммад рахматуллахи алейхтин сабактарын улантып, фатваларын берип, жана имам Мухаммад, имам Абу Юсуф, жана имам Зуфар, жана башка да толтура шакирттерди эмне кылат? Таптап өстүрөт. Ошентип, дагы имам Азам рахматуллахи алейхтин өзгөчөлүктөрүнөн Рамазан айында ушунчалык Куранга болгон мамилеси, мисалы. Рамазан айы кирип келгенде өзгөчө. Эрте менен бир жолу күндүзү бир жолу хатым кылып, эрте менен кечке чейин. Кайра кечинде таң атканга чейин дагы бир жолу хатым кылып, анан жамаат менен Рамазан айында окулуп жаткан тарауи намазы менен биргеликте күнүнө бир парадан. Ошо үчүн бизде адат болуп атпайбы? Рамазан айында канча сүрө окуш керек десе, бир парадан окуган бизде эмне болот? Адат болот дагы. Кадыр кечесине такаап алып барып эмне кылып коюшат? Бүтүрүп, жыйынтыктап батат эле кылып коюшат. Мына имам Азам рахматуллахи алейх Рамазан айында күнүнө жамаат менен бир парадан окуган. Ошентип канча болот? Күндүзү бир хатым, түндөсү бир хатым. Жана күнүнө бир парадан эсептегенде Рамазан айынын ичинде бир ай бою демек 61 жолу хатым кылган. Ар бир Рамазан айында. Бөлөк күндөрдү канчадан хатым кылган кошпой элебиз. Бир гана Рамазан айында. Рамазан айында күндүзү бир хатым, түндөсү бир хатым, жана күнүнө жамаат менен тарауи намазында бир парадан окуганда 30 күндө 30 пара болот да.
30 пара Курандын жалпы бүтүшү болот, башынан аягына чейин. Хатым деген сөз башынан аягына чейин окуп чыгуу. Ошентип Куранды 61 жолу хатым кылып окуган ибадат менен. Да ушуга эле улай ибадатка болгон мамилеси. Имам Азам рахматуллахи алейхтин мен шакирти болуп жүрүндө шакирттердин бири айтат. Кечки намазды окуп бүткөндөн кийин кайра сыртка чыгып даарат албастан багымдат окуйт эле дейт. Мен 40 жыл жүрдүм, байкадым, 40 жыл бою куфтандагы даараты менен багымдат окуду. Бул деген сөз күндүз уктаган эмес деген сөз. Күндүзү гана бир аз мызгып уктап алат, калган кайлуулоо деп коет, бир аз мызгып алуу деп коет, кичине уктап алуу. Ошончолук илим ээси болгон, таква болгон, түнү менен ибадат менен алектенген, жана кайманаты ватит болгон. Ватит деген сөз мык деген сөз. Кошунасы айтат, кечинде жарык болот эле, анан тамынын ортосунда мен бир стойка, тоосун, тиреп турган бир тоосун көрчү элем. Анан бир күнү шамдын жарыгынан тоосун көрүнбөй калды. Я окуй, тоосун кулап калганбы деп ойлодум. Анан таң артканда мен ууп калдым. Имам Азам рахматуллахи алейх бул дүйнөдөн өтүптүр деп. Демек намазды да эмне кылган? Былкылдабай окуган экен да. Минтип бүтүп кыймылдай берип. Кээ бир адамдар бар го, мечитке кирсеңиз, эмне кылат? Намазга кирет дагы, дароо тырманат, же болбосо малдын тили менен айтканда кашыланат. Бияна кашыланат. Өзү Алла Таала Куранда мындай аят бар, Муъминун сүрөсүнө келет. Валлазина хум фи салатихим хашиун. Менин пенделерим ушундай намазда жалынып жалбарып окуйт дейт. Ушул аяттын түшкөн себеби кайсы бир сахаба тырмана берген болот. Мана ошол себебинен, ошонун себебинен Алла Таала ушул аятты түшүрдү. Менин пенделерим намазда турганда жалынып жалбарып окуйт. Бул деген сөз былкылдабай Алла Таалага мен ибадат кылып атам, сыйынып атам деген сезим менен, жоопкерчилик менен ар бир парз амалын, важип амалын, мустахаб, сүннөт, мустакра, арам жерлерге кирип кетпейин, мустакра, макру амалдар болуп кетпесин деп, мустахаб амалдарына чейин көңүл буруп, амал кылып ибадат кылсак, нур үстүнө нур, кандай сонун керемет. Мына Имам Азам рахматуллахи ушинтип эмне кылган? Намазды аткарган экен. Жана дагы бир адамгерчилик сыпаттарынан да сөз кылып айта турган болсок, Имам Азам рахматуллахи алейх ибадат кылып, намаздарын окуп, сабактарын берип, ана күндө кечки амал келгенде, үйүнө келгенде бир кошунасы бар экен. Ичип кеткен, баягы алкаш дейбизби, антип айтсак да туура эмес болот, баягындай. Ичип кеткен адам деп айталычы, жумшагыраак кылып. Таба эмес, тоба дейли. Анткени эч качан биз табалабашыбыз керек, сынтакпашыбыз керек. Эртең биздин да бала чакабыз бар. Эртең Кудай буйрса келечекте неберели болобуз. Ошолордун ичинен андан дагы залым, бир эле ичип кеткен адам эмес, ичкич жана залым болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эч бир адамга биз сынтак албайбыз. Анткени алымдан залымды, залымдан алымды Алла Таала чыгарып коюшу мүмкүн. Ошондой жигиттердин бири дайыма күндүз иштейт экен, тери менен жана кол өнөрчүлүк менен алектенет экен, бут кийим тигет, жана башка бир буюмдарды териден жасап, ана сатып, ошо менен оокатчылык кылып, анан кечки амал үйүнө кайтарда ичип алчу экен. Анан үйүнүн жанына келип алып, эшикте отуруп анан кыйкыра берет экен. О, калай калк, кандай жигит экенимди силер билбейсиңер да. Эгер мен кандай жигит экенимди билгениңерде деп туруп эле акырын баары өчүп калат экен. Дагы кайра эле кайталай берет экен ушул сөзү. Баягы өтө ичип кеткен адамдар бир сөзү түшүнүктүү болсо, бир сөзү түшүнүксүз болуп калат го. Ушинтип эле кыйкыра берет экен, акырында бир маалда барып өчүп калат экен. Анан чарчады, уктады деп коюшту экен. Анан күндө кайталанат экен, дайыма. Анан күндөрдүн биринде ушул үн чыкпай калат. Чыкпай калганда эмне болду экен деп Имам Азам рахматуллахи таң калат. Андан кийин дагы жок. Анан бул эмне болуп кетти? Эмнеге үнү чыкпай калды деп рас болбоду дептир да кимдир бирөөлөдү. Имам Азам кой муну издейинчи деп анан издеп сураштырса, аны камакка камап коюптур. Ошол аймактын башчысы, амири. Анан териштирип барып, эгерде төлөм төлөй турган болсо, кайсы жерин айып кылган болсо, ошо төлөмдөрүн айыбы мен төлөйүн. Бул кошунамды мен алып кетейинчи дейт. Айтат да, ушунча оор болуп келдиңизби?
уақытыңыз, сіздің уақытыңыз аяға қымбат, елге сабақ берішіңіз керек, фатуа берішіңіз керек. Айтып қойсаңыз, мен өзім барып қалат елем дейді. Жоқ, мен өзіме керекті іш болады бай, ошон үчүн мен өзім келдім дейді. Анан не кылалы десе, ушундай менин кошунам бар эле, чыгарып бербесеңиздер болбойт, өзү жакшы адам дейт, жакшы жигит дейт. Эми Алла Таала балким билдирген, олиялык сыпат бар да. Анан ошентип экөө сүйлөшүп жолдо баратат. Жолдо барып жана жигит айтат: мен күндө айылдагы кошуналардын баарын тазатчу элем. Менден кутулганыңарга сүйүнгөндүн ордуна кайра мени эмнеге чыгарып кетип атасың дейт. Кимдир бирөөлөрдөй болуп, эми сени намаз окуп калсын, 5 маал намаз окуп калсын, динге берилсин деп атам да деген эмес. Карабайсызбы? Анткени хидаят кимдин колунда? Бул Алла Таалага таандык бул. Хидаят бизде эмес. Туура жолго түшүбү бул биздин колубуздан келе турган нерсе эмес. Биз Алла Тааладан дуа кылабыз. Алла Таала инсап бер, иман бер деп дуа кылабыз го. Өзүң тауфик бер, туура жол бер деп. Анан Алла Таала көңүлүнө салып койсо, бул пенде аракет кылса көп нерсе боло берет. Анткени башка аятта келет го. Алла Таала эч бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өздөрү өзгөргөнгө өздөрү аракет кылмайынча деп. Ошон үчүн өзгөрүүгө, өнүгүүгө өзүбүз аракет кылсак, анан Алла Таала эмне кылат? Жолдорду ачат. Али Розиянов айткандай: "Ар-ризқу ризқани, ризқун талибун ва ризқун матлубун." Бир рызкы бар, адамды издетет, бир рызкы бар, адамды издеп келет деп. Бул издеп келген рызкыга караганда, издеткен рызкы эмне болот? Даамдуураак болот экен, жакшыраак болот экен. Эми канча миңдеген адамдын ичинен бирөө болуп калат экен, өзү издеп келет экен. Кой десеңиз болбой. Ар бир нерсени демек Алла Таала себепке байлаган. Демек аракет бизден, натыйжа Алладан деп ишибизди кыла беребиз. Мына ошол сыяктуу Имам Азам рахматуллахи алейх сонун жооп берет. Эмне дейт? Эмнеге мени куткардыңыз, кутулганыңарга сүйүнсөңөр болмокта дегендей мааниде айтканда айтат: жөн эле кошунам болгонуң үчүн дептир. Карачы, эмне деген сонун жооп. Сен менин кошунамсың дейт. Эми кошуна акың бар да дейт. Сендей кошуна биз үчүн маанилүү дегендей жакшы мамиле кылып коет. Ошол жерден жанагадан ичи жылып, аябай толкунданып, мени сыйлады, зыярат кылды. Жана ал акыбалымды сурап, кошуна болгонуң үчүн мен үчүн бир сыйлуу адамсың деген мааниде мындай жооп берди деп туруп, өзүнчө бир толкунданып, анан суранат экен: мени эми шакирттикке кабыл алыңыз деп. Макул деп илим алып сабак баштайт экен, илим алып баштайт экен. Анан тарыхта өтө белгилүү чоң, дасыккан, каныккан аалым болуп чыгат. Ошондуктан адашкандын айыбы жок, кайтып жолун тапкан соң деп. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте эмне дейт? Куллу бани адам хаттаун ва хайрул хаттаин ат-таввабун. Адам баласынын ар бири ката кетет, жаңылат. Ката кеткендердин, жаңылгандардын эң жакшысы күнөөсүн мойнуна алып, тообо кылып, экинчи кайталабастан тообо кылган адамдар деп. Демек, тообонун эч кечи жок экен, жаныбыз могу жерге келгенге чейин. Дайыма тообо эшиги ачык экен. Кыямат күнү келгенге чейин биз сөз түрдө эки жол бар да. Жаныбыз могу жерге келгенге чейин, күн батыштан чыгып кыямат башталганга чейин. Ушу эки учурга чейин биз тообо кылсак, Алла Таала тообобузду кабыл кылат. Болгону экинчи кайтпоо шарты менен жана өкүнүү менен, жана ошол ишти биз эч качан кайталап жасабашыбыз керек. Эгерде пенденин арасында болсо, ошол пендени кимде капа кылсак, капа кылган адамыбыздын көңүлүн алып кечирим сурашыбыз керек. Акчасын алып койсок, акчасын берип тообо кылабыз. Кимди бирөөнүн буюмун алып койсок, буюмун жеткирип берип, анан кийин тообо кылабыз. Алла Таала ошондон тообобузду кабыл кылат. Анан бирөөнүн буюмун алып жок кылып коюп туруп, анан тообо кылдым десе тообо өтпөйт. Качан? Анткени биз адамдын акысын алып койдук. Ошол акысын бермейинче тообобузду Алла Таала кабыл кылбайт. Дагы бир адамгерчиликтеринен бир үлгүлүү сабактардын бири, күндөрдүн биринде Имам Азам рахматуллахи алейх бир конокко чакырылып алат. Конокко чакырылганда барат, эч кандай маани бербей калган болот. Ал конокко эмне үчүн баратат, кандай баратат, ал жөнүндө да маалымат берилбей, чакырылып дегенде макул деп барып алат. Барса, ал жерде анча-мынча шариятта макруh деп эсептелген оюн зооктору бар, той тамаша болуп калат. Ошол жерге отуруп калат дагы, жана анча-мынча оюн зоок макруh болгон оюн тамашалар башталып, нары көздөй тапыр-тупур той башталып кетет. Имам Азам рахматуллахи алейх турайын дедим эле дейт, бирок фасабарту дейт, сабыр кылдым деп. Бул Фатхул Кадир деген китепте келет. Жана биз 61 жолу хатым кылганда отпайбызбы? Ал маселедагы Хидаянын шархы, ачыктамасы
Фатхул Кадир деген китепте келет. Эми Имам Азам рахматуллахи алейхтин өмүр баяны ушунчалык кызыктуу, тез эле илимге жетишкен. Жана бул атасы Имам Азам рахматуллахи алейхтин атасы дагы Мекке Мединага барып, ажылык амалдарын аткарып, жана ал жерден Абдулла ибн Харис деген сахабага жолугат. Алардын дагы эмне кылат, батасын алат. Ошондой эле ал жерден Имам Азам рахматуллахи алейх мен усулуд-дин, диндин өзөгүн үйрөнүшүм керек. Мен илимди да терең үйрөнүшүм керек. Ак караны ажыратышым керек деп, мындайча айтканда акыйда илимине бет алат. Имам Азам рахматуллахи алейх. Эмне үчүн? Ал ошол учурда Му'тазила, Хаварич деген агымдар чыгып баштаган болот. Ошолордун бардыгына канааттандырарлык далил келтирип, ошол үчүн муну Асхабур Рой деп коет. Имам Азам рахматуллахи мектебин жолун кармангандарды. Булар ойчулдар депчи. Бүт нерсени акылга сала бересиңер деп. Ушунчалык аяттан, хадистен далилдерди келтирип, жооп берүү боюнча Имам Азам рахматуллахи алейх абдан күчтүү болгон. Шиялардын адашкандары болот, жана жогоруда айткандай Му'тазила, Хаваричтерге дагы канааттандырарлык жоопторун берип, жана ошол эле учурда акыйда боюнча, усулуд-дин боюнча аяк атага чыгат. Ошо атага чыккан маалы кайсы жаш болот? 20 эле жаш болот. Ошо 20 жашында башталат. Анан ошентип Хаммад ибн Аби Сулайман, Абу Сулайман, мудоф илайх кылганда Аби болуп калат да. Аби Сулайман уулу Хаммад рахматуллахи алейхке шакирт түшүп, анын колунда 18 жыл билим алат. Демек 38ге чыкканга чейин илим алат колунда. Ошентип терең билим алат. Ошол Имам Азам рахматуллахи алейх илимин алып бүткөндөн кийин кимдин? Хаммад ибн Абу Сулаймандын илимин алып бүткөндөн кийин анан кийин фатвага отуруп баштайт, жана шакирт тарбиялап баштайт. Имам Сарахсыны билебиз баарыбыз эле. Ханафи мектеби боюнча китептеринин таянган китеп булактар бар да, мисалы Мухтасарул Уқая, Шархул Уқая, Хидая, Биная, Нихая башталып аткан шархтары. Хашат ибн Абидин деп. Ханафи фикх китептер боюнча этегинде кайсы болот? Мабсут китеби болот. Ошо Мабсут китебинин автору өзүнүн Усулул фикх деген китебинде ушундай дейт. Имам Азам рахматуллахи алейх хадис илими боюнча өзүнүн заманында эң мыкты билген. Болгону хадисти иликтөө боюнча баягы сахих болуш үчүн мындай болуш керек, заиф болуш үчүн мындай болуш керек деген болуш керек шарттар бар го. Ошо шарттарды толуктош керек, аны толук болуп табылыш керек, табылбаш керек деп отуруп эле хадис илими боюнча анча маани берилбей калган. Болбосо хадис илими боюнча бул эң мыкты билген. Себеби дегенде бул киши сахабаларды көрүп атпайбы? Сахабаларды көрүп атат, 4000дей устаз күтүп атат, бир нече сахабаларга жолугуп атат, жолугуп туруп алардан илим үйрөнүп атат. Мындайча айтканда, бир-эки табиинди айтып туруп эле, сахабаларды айтып эле андан ары улап кетип атат да. Табиинден кийин табиин, бер жактагы кишилерди риваят кылдырбай эле, түз эле сахабалардан да риваят кылган далилдердин негизинде эмне кылган, фатваларды берип кете берген. Башка сөзүндө келет, Имам Азам рахматуллахи алейх айт, менде сандыкта бир нече хадистер бар, жыйнап койдум. Силерге мен азырагын гана эмне кылып атам, алып чыгып көрсөтүп атам дейт. Мындай жеңил пайда бере тургандарын. Силердин акылыңар, түшүнүүңөр, же болбосо зарылчылык болбогон учурларда мен хадистердин баарын алып чыккан жокмун, башыңар айланбасын дегендей. Анткени Имам Азам рахматуллахи айтып атпайбы? Инди санадиqu минал хадиси ма ахражту минха илля al-yasir alladhi yantafi'u bihi. Пайдалуу жактан, зарыл болгон учурларда гана эмне кылган, чыгарып отурдум дейт. Анткени Имам Малик рахматуллахи алейхиндин жакшы сөзү бар. Хадис аалымдардан башкасын баарын эмне кылат деген, адаштырат. Бир гана аалымдарды адаштыра албайт. Анткени хадистин, ар бир хадистин түшкөн себеби бар, тарыхы бар. Анын колдонуу, амал кылуу күчү барбы же жоюлганбы? Же болбосо жоюлса кайсы хадистин негизинде күчү жокко чыгарылган? Же башка хадисти жокко чыгаруучу, күчүн өкүмүн жокко чыгаруучу хадиспи? Ошолордун баарын тарых таржыманын билбесе болбойт экен да. Имам Малик рахматуллахи заманында да болгон экен. Хадис илиминен сабак бере алса, жаңы сабакка келип аткан бирөөлөр бар экен. Кимдир бирөөлөр туурап,
bir hadисті айтса, ал hadисті ким риwayat қылған? Дей беріп бір да улам. Жо жазып қоя бергіл, анан кейін үйренесіңдер десе деле, жо айтып қойсаңыз жазып алалы деп. Мақұл деп, баланча түкүнчө деп баарын айтып берет, жазып алат, анан сабак бүтөт, сабак бүткөндөн тигилеге кайрылат. Жана hadисти, баланча hadистин риwayatчылары кимдер деп силер жазбадыңар беле дейт. Ооба дейт. Ошол кишилер ким экенин билесиңерби дейт. Жок дейт. Алар жөн эле менин кошуналарым болчу дейт. Көрдүңөрбү? Hadisти риwayat кылуучу кишилер менен жөнөкөй кишилердин айырмасын билбегенден кийин ким риwayat кылды, кандайча риwayat кылынган деп сурап эмне кыласыңар дейт. Биз айткан hadистерди унчукпай амал кылып түшүнүп кете бербейсиңерби деп Имам Малик сындап урушкан экен. Имам Азам рахматулла алейх ушунчалык илимде бийик орунга чыккан, жана ага фиq боюнча илимди терең, фиq илимин терең өздөштүрүү боюнча эч ким алдына чыга алган эмес. Имам Азам рахматулла алейхти ушунчалык сүрөттөшөт. Абу Ханифа, Абу Юсуф, Имам Мухаммад рахматулла алейхке үчөөнү үч башка сүрөт беришет. Аяттан, hadisten салыштырып өкүм чыгаруу боюнча Имам Азам рахматулла алейх өтө күчтүү болгон деп. Ар бир айтылган hadистин, аяттын ичинен маанини суруп чыккан да укмуш. Bir misal ayta турган болсок, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам майды кайтарган эмес деген hadis бар. Ошол hadisти түздөн түз түшүнүп алып бир киши бая тамактанып отурса, арабтарда өзү ысык, күн ысык да, ал жерде май жебейт. Бирөөгө май берсе, этке жабышкан майды. Мен жебейм деп де, Пайгамбар майды кайтарган эмес, мен же дейт. Макул айла жок жейт, көңүл айланып, ичи өтүп, аш кыла албай, жүдөп, кыйналып, бу дүйнөдөн о дүйнөгө өзү сапар алып кете чыдайт. Анан барып сураштырат. Эмне болду десе, ушул мени кыйнап койду. Алымдардан сурайт да. Бул эмне кылганы, же ушундай чындап эле hadis барбы? Кайсы hadis? Ушунда майды кайтарган. Окуй. Ал майды кайтарган эмес деген ал атыр майы дейт. Атыр майы пайгамбарыбыз кимге берсе, ким белек катары берсе, пайгамбарыбызга алып келип, пайгамбар макулдап алган дейт. Ошон үчүн өзүң билип эле мындай hadisтерди чечмелей бербегиле деп пайгамбар эмне кылган? Айыптаган. Экинчи дәвр hadisти ички маанисин түшүнбөйүнчө кыйын экен, алымдар аркылуу түшүнөт экенбиз. Дәвр түшүнүктүүрөөк болуш үчүн дәвр мисал келтирели. Бир киши дарат алган сайын кырдуу таш, же кырдуу жыгачпы, ошол жака дарат алып бүткөндөн кийин баягы ысын жагылган жакты мындай ыйка анан басып кетет экен. Бир чети күлкү, бир чети ушунда болгон окуя бул. Ошентип ыйка анан дайым ушинтип кете беришкен. Анан бир күнү жанагы киши аябай кыйналат экен, баскандар өзгөрүп калат экен, жана имам байкап калат экен, ошол мечиттин имамы. Анан дарат алгандан бирдеме эле болуп атасың, сен эмне кылып атасың десе, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дарат алгандан кийин хатамасын кыймылдатып койчу дейт го. Ошол хатама деген бул арка жакта дейт. Окуй дейт. Пайгамбар дарат алып бүткөндө хатама деп колдогу шакекти айткан. Ошо шакекти дарат алып атып мынтип кыймылдатып койгон деп. Ати арка жакта эмес дейт. Десе анан ошодон аябай пушайман болгон экен да. Ошол сыяктуу hadisти түздөн түз амал кылганга болбойт. Алымдардын чечмеси аркылуу, hadisтердин ачыктамасы аркылуу биз эмне кылат экенбиз? Амал кылабыз. Анткени ар бир hadистин тарыхы бар, түшкөн себеби бар, анын түшүндүрмөлөрү бар, бүт ошолорду карап, анан амал кылабыз. Имам Азам рахматулла алейх күндөрдүн биринде Мансур падышанын жанына кирип калат. Кирип келгенде анан таанышат. Анан айтат: "Я Нуман, о Нуман, амман ахастал илма?" Илимди кимден алгансың дейт. Имам Азам рахматулла алейхтен сурап атат. "Ан асхаби Умара, ан Умара." Азирети Умардан таалим алган, Азирети Умардын окуучуларынан алдым. "Ва ан асхаби Алиин, ан Алиин." Азирети Алиден таалим алган, Азирети Алынын окуучуларынан, шакирттеринен. "Ва ан асхаби Абдилла, Абдилла, ан Абдилла." Абдулладан таалим алган, Абдулланын шакирттеринен илим алдым. Абдулла дегенде биз кимди түшүнөбүз? Ибн Масуд радыйаллаху анху түшүнөбүз.
Уама жана кейбирлер эмне дейт? Ибн Аббас. 5 Абдулла бар дейт го. Уама кана фи вакти ибн Аббас ала вajhil ardi a'lama minhu. Жер бетинде Ибн Аббас радияллаху анхудан өткөн алым болгон эмес да. Жана Ибн Аббас радияллаху анхунун шакирттеринен дагы эмне кылдым дейт? Илимди алдым дейт. Башка риваятта келет Ибн Масуд деп айтылат экен. Бул далилдердин негизинде илим алдым, ушул кишилерден далилдерди, илимдин булактарын мына ушул жол менен алдым дегенде Мансур айткан экен: "Лaqad istawthaqta li nafsik." Демек, өзүңдү аябай бекемдеп алыптырсың деген экен. Демек, булагы ушунчалык бекем. Биз жана жогоруда айттык, Имам Азам рахматуллахи алейх 7 сахабаны көргөн. 4000ге жакын устаз күткөн. Демек, ким илимди десе эле барып таалимин алып, анын илимин бүтүрүп, андан кийинкисин, андан кийинкисин бир устазга чектелген эмес. Белгилүү, атактуу, мыкты, тажрыйбалуу устаз болсо, эч качан токтобош керек дагы, ошол устаздан барып эмне кылыш керек? Таалим алыш керек. Шифаул айи ас-суал деп койбу? Сабатсыздыктын, караңгылыктын шифасы суроо. Билбеген нерсени сурап илим алышыбыз керек. Андан кийин Имам Азам рахматуллахи алейхтин далилдери 7 баскыч болгон. Бая Кур'ан-ы Карим, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадистери, сахабалардын сөздөрү, ижма болгон. Андан кийин 5-инчиси кыяс, 6-сы истихсан далил деп коет. Учуру келгенде чечмеленет. Анан 7-инчиси ал-урфу вал-ада, үрп адат. Үрп адат 2 шарттын негизинде. Урфун сахихун деп коет, туура үрп адат, аят хадиске каршы келбеген. Анткени Ибн Масуд радияллаху анхунун келеме сөзү бар. Бул сахих деп эсептелет. Имам Ахмад риваят кылган асар сөз. Ма раахул муслимуна хасанан фахуа индаллахи хасанун. Мусулмандар эмнени жакшы деп санаса, Алла Тааланын алдында ал дагы жакшы деп саналат. Мишкаттын шархы Миркат деген китепте келет. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айтат эмеспи? Жамаат адашпайт деп. Ушул хадисти Имам Тирмизи мындай деп чечмелейт. Ижтимау руусил улама. Алымдардын баштарынын биригиши деп. Демек, бүтүндөй алымдардын ою бириккен маселе бул туура болот, эч качан адашпайт деген мааниде чечмелеген. Көрсө, жамаат болуп өзүнчө чогулуп алса эле эмес, алымдардын башын биригүүсү. Ошол үчүн жер бетинен динди Алла Таала алганда мындай жулуп албайт, араңардан алымдарды алып коет, хадисте келет эмеспи? Анан силер билбеген сабатсыз адамдарды башчы тутасыңар, алар фатва сурайт, маселе сурайт, ал натыйжада билбей калды деп айтпасын деп эмне кылат? Фатваны берет, чечимди берет. Натыйжада өзү адашат, өзү адашып калбастан башка элдерди дагы эмне кылат? Адаштырат деген Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Мына экинчиси урфун фасидун, бул шариатка каршы келген үрп адат. Муну эч качан кабыл ала албайбыз. Ошон үчүн биздин адатта үрп адат эмне болот? Сөзсүз түрдө кармалып келген. Кайсы элди жок кылгың келсе, биринчи үрп адатын, андан тилин жок кылып атпайбы? Анан өзүнөн өзү калганы жоголот деп. Мисалы биздин үрп адатта куда соо күтөсүзбү, мейман күтөсүзбү, эшиктен сырттан жалат, колуна суу куюп, кол чайкатып анан киргизебиз. Келиңиздер, колуңуздарды чайкап алыңыздар деп, колуңуздарды жууп алыңыздар деп айтпайбыз. Колуңуздарды чайкап алыңыздар деп. Анткени кир нерсени жууган эмне дейт? Жуу дейт. Таза нерсени дагы жуусам эмне дейт? Чайкоо дейт экен кыргыздар. Мына ошон үчүн колуңуздарды чайкап алыңыздар деп. Бул адептүүлүк. Анан малдаш токунуп отурган. Кененчиликте, мындай жайчылыкта, ибадаттан сырткары. Анткени Файдул Бари деген китепте келет. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Азирети Умар, Азирети Абу Бакр, Азирети Осман, Азирети Али радияллаху анхулар негизги ибадаттан бошонгондон кийин, негизги ибадатты аткарып бүткөндөн кийин Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жана 4 сахаба дагы малдаш токунуп отурган деп. Көрсө, биздин ата-бабалар малдаш токунуу сүннөт амалын көрсө ушул хадистен алышкан экен. Бухаридин шархы Файдул Бари деген китептен каалоочулар таап алса болот. Мына ушундай окуялардан дәвр окуя айтып анан сөзүмдү Имам Азам рахматуллахи алейх боюнча жыйынтыктасам. Имам Азам рахматуллахи алейх күндөрдүн биринде окуучулар менен отурган кезде чаян барго чага турган. Ошол урунуп калат. Урунуп калганда каптал жагына келип калат. Дагы
урунуп эле кайра түшүп калат. Анан имам Азам рахматуллахи баягы чагып койбосун, биз зыян келип калбасын, шакирттерди өлтүрөйүн дегенде имам Азам рахматуллахи айтат, жок, тийишпей келе дейт. Жөн койгула. Анткени инна лухумал уламаи масмума, алымдардын эти ууланган. Башка алымдардын сөзүн улансын деп келет. Мен шаммаха марида, ким життаса ооруйт, мен акалаха халака, ким жесе өлөт деген да. Бул деген сөз баягында шылыңдар, мыскылдагандар, жана аны ушактагандар ушунун ичине кирип кетет. Ошон үчүн аалымдарды этиятташыбыз керек экен. Сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Мисалы Молла Кылыч атабыз, Ишеналы Арабаев атабызды тарбиялап өстүрүп атпайбы, кадимкидей. Башка да улуу инсан аталарыбыз бардыгы эмне кылган, жетишкен, каныккан улуу аталарыбыздын бардыгын бардыгын тарбиялаган кимдер болгон? Даскан, каныккан, аалым, молдолор болгон. Мисалы Алымбек Датка деле Ташбаранга алынып кала жаздаганда бир келинди. Шариатты терең билгендиктен жолун таап туруп, эмне кылып атат? Ташбарандан алып калып атпайбы? Эгерде шариат илимин билбесе, Ташбаранга алынып кетмек. Ушунчалык даанышман, акылман болгондуктан шариат илимине таянып, маселени эмне кылган? Чечип койгон. Имам Азам рахматуллахи баягы чаян чагып алатчы деп атпайбы? Чагып алатчытап, баягы жак бир урунуп түшүп кеткенден кийин кайра жөнөп баштаганда шакирттерине айтат: "Тийбей келе өлтүрөлү" дегенде, "Жок, тийбей келе, жөн койгула" дейт. "Мен өзүмдүн денемди көрөйүнчү, сынап көрөйүнчү" дейт. "Аалымдардын эти ууланган" дейт. Эгерде менин этим чын эле ошо аалымдардын этине окшошуп ууланган болсо, чаян чакса өлөт дейт. Эгерде алардын катарына кошулбасам, чаян эч нерсе болбойт деп анан кийин тим койгула деген экен. Муну бул жерден ала турган сабагыбыз бул ушунчалык аалымдар эл, жер, келечек муунга аяттын, хадистин иш жүзүнө ашырылышын мен кантип жеткирем деп эртеден кечке илим окуп, кайра ал илимди артта муунга калтырышыбыз керек деп жеткирген бул эң бир эмгегин, өмүрүн арнаган бул албетте аалымдар болот экен. Аалымдар бар болгон үчүн Алла Таала ислам динин эмне кылып коет экен? Ушуларга байлап коет экен. Аалымдар жана жогоруда хадис айткандай, аалымдарды Алла Таала алып кое турган болсо, бүттү жер бетинен ислам дини эмне болот экен? Жоюлуп жок болот экен. Ошон үчүн Алла Тааладан дайыма тилеп кетебиз. Биздин жергебизде буга чейин канчалаган нечендеген аалымдарыбыз болгон. Кудай буйрса азыр дагы өтө чоң Алла Таала бизге кут кылсын. Тафсир илими болобу, хадис илими болобу, акыйда илими болобу, грамматика болобу, араб тилинин грамматикасы. Айтор бардык жагынан ислам динине байланыштуу илимдердин бардык түрүнөн сабак бере турган аалымдарыбыз жүздөп саналат. Алла Таала муну кут кылсын, миңдеп, миллиондоп саналышына дүйнө жүзүнө сабак бере турган аалымдарыбызды Алла Таала биздин элибизден, жерибизден чыгарган болсун. Эми суроолор келип түшкөн экен. Ошо суроолорго жооп берсек, кусунду daarатты сындырабы дейт. Оозу толтуруп кускан болсо, албетте daarат бузулат. Кимди бирөө уктап жатып түшүркөсө, колу булганып, бирок кургап калса, кургаган колу менен кийим кечектерин кармаса, кармалган кийимдери булганыч болобу, болбойбу? Жок, кургап калгандан ал колдун өзүн жууш керек, бирок башка нерсени кармасаңыз, назасы жууп калды деп айта албайбыз. Ал урап түшүп калат да. Мурдумдан кан чыккан жок, бирок пахта салып кайра алсам кызыл болуп чыкты. Daarатым бузулабы дейт. Албетте daarат бузулат, сынат. Мен намаз окуп бүтүп, уяттуу жерден суу чыгып калганын байкадым. Намазым кабыл болобу? Өзү алды арттан бир нерсе чыккан болсо, daarат бузулат. Аны эгерде күмөн санай берген болсоңуз, ушул нерсе адатка айланып калган болсо, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне кылган? Кийимдин ич жагына сууну колго алып туруп, мындай тамчылап туруп, бир-эки тамчыны мындай себелеп коюш керек. Анан төгүп салган болбойт. Себелеп коюш керек, бир-эки тамчы. Эмне үчүн? Экөө окшошуп калсын деген. Пайгамбар хадисте айтты, демек бул акылга салынбайт. Ушундай васваса, азгырыкка түшүп калгандарга ушул хадисти амал кылып, өзүнүн амалын өзү жеңилдетип алышына жакшы болот, сунуштайбыз. Атам бизди катуу кармайт, кээде сабап коет, нааразы болом, шарият боюнча кандай болуп калат? Эми ата жакшы болсун дейт, кээде сыртта баягы ачууланып, ачуусун алдырып, эртеден кечке иштеп жүрсөм, булар эмне үчүн мындай кылат деп, балким ачуусунан бир нерселерди сүйлөп алышы мүмкүн. Баары бир туура түшүнүп, эгерде ошондой ак караны ажырата турган деңгээлде чоңоюп калган болсоңуз, апаңыздын бир кеңеш аркылуу, апаңыздар аркылуу
эжелериңиз аркылуу, атаңыздын бир тууган эже карындаштары болушу мүмкүн да. Ошолор аркылуу болсо дагы атам бизди мындай сүйлөшүп эле тарбияласа жакшы болот эле деп айтсаңыз жакшы болот. Анткени 7 жашка чейин баланы мактап өстүрүлөт. 7 жаштан 14 жашка чейин малайыңдай жумшап тарбияла дейт. Бүт ишке ата эмне иш менен алектенет, эмне иш менен оокат кылат, бүт ошол нерселерге аралаштырып, эл журтка аралашып тарбиялаш керек экен. 14 жаштан өткөндөн кийин өзүңдүн бир досуңдай мамиле кыл, дос катары мамиле кыл дейт. Эмне үчүн дегенде, эгерде жакшы мамиле кылсаң, соодадагы шеригиңдей сен менен өмүр бою соода партнер болот дейт. Эгерде жаман мамиле кыла турган болсоң, өмүр бою андан өткөн душман болбойт. Эң жакын жаман душманың, ичиңен чыккан душманың ошол каныңан, жаныңан чыккан балаң болот, кызың болот деген экен. Ошон үчүн 14 жаштан өткөндөн кийин балага эч качан кол көтөрүп урганга болбойт. Тескерисинче кеңешип, таңашып, балам эмне кылайын деп атасың? Мал чарба менен оокат кылайын деп атасыңбы? Дыйканчылык менен оокат кылайын деп атасыңбы? Же илим менен, билим менен алектенесиңби? Же кайсы өнөр кесип менен элге кызмат кылайын деп атасың деп ар бир бала менен, ар бир кызыбыз менен эмне кылышыбыз керек? Кеңешип, туура жолго кадам шилтешибиз керек. Сырткы жазууларында Дарат кагазда Раззаков деген жазуу бар. Ушуну кандай кылсак дейт, даратканага киргизсек болобу дейт. Ошол кагазды сыйрып алып, сыртын бөлөк жага даратканага киргизбейсиз, ичин алып кирип колдоно бересиз. Баягы Раззаков көчөсүндө жасалат деген мааниде экен деп атасыз да. Үйдө килемге эле намаз окуйм, бирок балдарым заара ушатып койгон болсо, намазым кабыл болобу дейт. Эми азыр заман өнүккөн. Карап такыр таппай калсаңыз коробка, жосо кийимиңизди чечип коюп деле, жосо жайнамаз бүктөп нар жака коюп коюш керек. Жайнамаз салып окуңуз, күмөнүү нерседен алыс болосуз. Интернетте чоң аалымдарды Барлави деп жатышат. Алар кимдер? Барлави деп бул Ханафи мазхабын бекем карманган, Матуриди акыйдасын карманган. Болгону бир биздин өлкөгө кирип келген эмес, андай талаш тартыштар деле жок. Булар эч кандай бир агым, же болбосо бир туура эмес багытта деп айта албайбыз. Кадимки эле Ханафи мазхабын карманган, Матуриди акыйдасын карманган, болгону адеп ахлакта тарикат деп коет, тарикат жолун кармангандар. Болгону тарикат жолу шариатка каршы келбесе, шариатка каршы келсе биз эмне кылабыз? Аны тарикат деп эсептебейбиз. Анткени тарикат түбү булагы каяктан? Аят, хадис, шариаттан алынат. Мындайча айтканда, шариатка кантип амал кылабыз, ошонун практика жолун үйрөткөн мектеп бул. Илгеркиче айтканда сопчулук. Биздин жеңи жок атабыз деле жеңи жок деп аталган го. Эмне үчүн десе, бүгүнкү күндө да бар. Орто Азиянын сопулары, өзгөчө мына Кыргызстандын сопулары, Казакстан, Өзбекстандын сопулары, чапандары мына жерден кыска болот. Ошол сопулардын белгиси, ошондой формасы. Ошондой жеңи жок атабыз да кыска чапан кийген. Эмне үчүн? Сопчулук жолун кармангандыктан. Эшан калпа деп коет го, ошол эле сөз бул. Ажылыкка акча коротпой эле ошол акчаны мекенде сарптаса болбойбу? Акча сууда эле башкаларга агып кетип жатат го дейт. Өмүрүндө бир жолу ажылыкка баруу парз, андан кийин баруу шарт эмес. Акчаңыз, каражатыңыз жетип турган болсо, өмүрүңүз ичинде бир жолу тез арада барып келүү бул сиздин мойнуңуздагы парзыңыз. Жатындаш бир туугандарыңыз болсо, аларды камкордугуңузга алып жардам беришиңиз керек. Ал эми сырттагылар болсо, бул амми деп коет, жалпы бир тууганчылык. Аларга көңүл буруп, көңүлүн калтырбай, ал акыбалын сурап, кызматты кыла бересиз. Ал эми өзүңүз жатындаш бир тууганыңыз болсо, алар менен өтө тыгыз байланышта болосуз. Алар ашка турса, карызга белчесинен батып турса, анда ошолорго каражат жагынан жардам бергениңиз оңураак болот. Биз эмнеге арабча намаз окушубуз керек? Кыргызча окусак мындай болбой калабы? Кудай тааламга түшүнүксүз болуп калабы дептир. Куран араб тилинде, хадис араб тилинде, намаз негизи араб тилинде буйрулган. Анан Мухтасар Лукая деген фикх китебинде ушундай эреже бар. Такыр арабча билбесеңиз, би кадрил хал дейт, абалга жараша окуй бересиз. Бая карга көргөнүн чокуйт, молдо билгенин окуйт дегенде, билген намазыңызды окуй бересиз. Эчтеке билбесеңиз, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах келмесин айтып дагы окуй бересиз. Фатиха сүрөсүн жаттаганга чейин. Фатиха сүрөсүн, андан кийин зам сүрө, кошумча сүрөлөр жаттайсыз. Ошентип акырын жылып үйрөнө беребиз. Илгери ата-бабалар сакал мурут койгон, азыркы молдор эмнеге мурут койбойт дейт. Негизи мурут койсун койбосун талап кылынбайт. Мурутуңарды кыскарткыла, негизи кыргыла деген эмес, туура пайгамбар хадиси бар. Мурутуңарды кыскарткыла, сакалыңарды койгула деген дагы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадиси бар. Ажылык кимге парз болот? Ажылык байлыгы барып келгенге жеткен
барып келгенге чейин үй бүлөсү муктаж болбогон абалда турган болсо, ошол адамга парыз болот. Мындайча айтканда, үй бүлөлүк күнүмдүк тиричилигиңизден сырткары акчаңыз бар, мындайча айтканда зекет бере турган байларга, ажылыкка барып келүү парыз болот. Ажылык парыз, бирок умра парыз эмес. Эл азыр мода кылып эле умрага барып жатышат, ушул туурабы? Жок, эми хусну зон дейт, дайыма жакшы күмөндө болушубуз керек. Кээ бир адамдар бар, руханий азыгын ошол жактан таап келет. Бирок жылда эле баягы адат кылып эле мен ошол жака бара берем дегенде эле эми баягы сагыныч катары бирөөлөр баягы кулча иштеп канча жашады атпайбы? Аябай эмгек кылып иштейт. Анан бир руханий бир жолу көрүнгөн жака бар эс алып чартаңдап келгенден көрөк, мен ошо кумар оюндарга берилип, же болбосо бир туура эмес жактарга барып, көңүл ачып күнөөгө аткандан көрөк, ушул ажылыкка барып келейинчи деп барып келип аткан болсо, биз эмне үчүн тыюу салабыз? Тыюу салбайбыз. Анткени ар кимдин өзүнүн пешенеси, өзүнүн рызкысы. Анан эми сиздин сурооңузду түшүнүп атам. Эми кайра жыл сайын, бир жылда 3-4 жолу баргандан көрөк, же жыл сайын тынбай эле бара бергенден көрөк, бала бакчаларга, же болбосо жолдордун оңолушуна, көпүрөлөрдүн кайра салынышына, суулардын чыгышына салым кошсо болбойбу? Албетте болот. Агып туруучу сооптордун бири көпүрө оңдоо, сууларды чыгарып берүү, адамдар пайдалана турган илимий мекемелерди куруп берүү, бул эмне болбосун, нур үстүнө нур болот. Алла Таала баардыгыбызды эки дүйнө бактылуу болсун, эки дүйнө тең жүзүбүздү жарык кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.